Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Америкалык тасма жаратуучу Джим Керрини дээрлик баардыгыбыз эле таанысак керек. Бүгүн ошол адамдын аткаруусунда 1998-жылы чыккан, бирок дагы деле өзүнүн баалуулугун жоготпогон Трумандын берүүсү аттуу тасманы көрөбүз. Даяр болуп калсаңыздар, баштай берели. Добавьте молнии. Еще раз. Гүлжигит Сатыбековдун ана Москва деген ырын ырдап коюп, Москвада эмгектенген бир туугандарыбыздын кээ бири биздин тасмаларды көрүп жатса керек. Анда бизди ошол тараптан көрүп жаткан туугандарыбызга маалыматыбызды дагы бир жолу эскерте кетели. Эгер сиз Кудайдан берекесин сурап Москва жергесинде эмгектенип акчаны куржунга салып, эртелүү кеч жумуш менен алек болуп документиңиздин бүтөр мөөнөтүн аяктаганын байкабай калсаңыз, дароо эле биз айта турган байланыш сандарына коңгуроо кылсаңыз болот. Анткени тууганыбыз сизди көп эле убара албай документтин кандай түрү болбосун так жана ыкчам жасап берүүгө даяр. Андыктан байланыш сандарын жазууга камданып калсаңыз +7 901 547 86 17. Тасманын башында окуянын башталганына 10.909 күн өткөндүгүн көрөбүз. Бул убакта каарманыбыз Труман Бёрбанк эрте менен туруп жумушуна жөнөп, кошуна колоңдору менен жылуу жумшак учурашпаса эле асмандан бир нерсе кулап түшөт. Труман анын жанына барса ток менен иштөөчү чырак экен. Бирок бир аз убакыттан кийин үн алгыдан кабар беришип, учактын чырактарынын бири кулап түшкөндүгүн айтышат. Каарманыбыз жашаган аймактын аты Сихевен эле. Ал жерде үйлөр аябай саркеш салынып, бир түстө болуп, анан дагы адамдары сылык сыпай бири-бири менен аябай эле жакшы мамиледе экен. Айрыкча Труманды көргөндөр ар дайым жылмайып турушчу. Бир кезде каарманыбыз жумушуна жетип келип, биз аны камсыздандыруучу болуп иштегендигин түшүнөбүз. Ошол замат эле Труманга башчысы буйрук берип, сен кардарларыбыздын бирине барып кол койдуруп келгин деп айтат. Бирок Труман ал жака эмнегедир баргысы келбеди. Көрсө кардар тарапка кеме менен барыш керек болгондуктан, суудан аябай катуу корккон каарманыбыз ал жака барыштан баш тартып коет. Ал жумуштан кийин үйүнө келип аялы менен учурашкан соң эшиктеги иштерин кылып, кечинде болсо досу Марланга жолугуп бул жактан кеткиси келип жаткандыгын айтат. Биз ушул жерде досу Марлан сыра ичип жатып, аны жарнамалап жаткандай өңүттө көрөбүз. Көрсө Труман Фиджи деген аралга кеткиси келер экен. Бирок досу Марланга каарманыбыздын ою көп деле жаккан жок. Биз ушул жерде Трумандын суудан эмне үчүн корккондугун түшүнөбүз. Көрсө ал кичинекей кезинде атасы менен деңизге чыгып, бир маалда шамал башталып, атасы кайыктан түшүп кетип, Трумандын көз алдында эле көз жумуп калган экен. Ошондон кийин Труман суудан аябай коркуп калат. Бир кезде эле жамгыр башталып, бирок жамгыр Трумандын үстүнөн гана жаап, бир канча убакыттан кийин гана башка жактарга дагы жаай баштады. Үйүнө келген каарманыбыз аялына кайрылып, экөө $8.000 чогултуп саякаттап келсек жакшы болмок. Азыр күн аябай ысып жатат. Жок дегенде Сарчелекке барып келели десе, аялы каарманыбыздын сөздөрүнө такыр көнбөй, биз үйдү дагы ипотекага алдык, унанын дагы карызын төлөш керек. Андай чыгымдарды ойлонбой эле койчу деп Трумандын оюнан баш тарттырып коет. Эртеси адаттагыдай эле каарманыбыз жакшы маанайда жумушка бара жаткан кезде, жолдон бир канча жыл мурда өлүп калган атасын көрүп калат. Ошол замат эле атасын ал жерде түшүнсүз адамдар көзгө көргөзбөй алып кетишип, Труман аларды токтогула деп эле ар кандай тоскоолдуктарга учурап жетпей калат. Ал дароо эле апасына келип бул тууралуу айтса, апасы каарманыбыздын сөзүнө көп деле көңүл бурбай, мен деле атаңды сагынганда ар кандай абалда көрүп турамын. Бул нерсеге көп деле маани бербегенде баласын сооротуп коет. Анда акыркы болуп жаткан окуялардан таасир алган каарманыбыз бала кездеги буюмдарын чукулап жатып, ал жерден кызга таандык кийим алып эле бир нерсе эсине түшө баштайт. Көрсө Труман кичинекей кезинде азыркы аялын эмес, башка бир кызды жакшы көрчү экен. Бирок азыркы аялы Мэрилин менен достошуп жүргөн. Ага карабай жакшы көргөн кызын кайра-кайра аңдып аны көргүсү келип, күндөрдүн биринде китепканада сүйгөнү менен таанышып калат. Анда кыз өзүнүн атын Лорен деп айтып, Труман менен сүйлөшпөгөнгө аракет кылып, алар экөөбүздү байкап калышы мүмкүн, экөөбүз сүйлөшкөнгө болбойт деп эле эки жакты карап алаңдай берет. Бирок Труман эч нерсени түшүнбөй эле Лоренди жолугушууга чакырып, кызга сезимдери бар экендигин айтса, кыз каарманыбызды эриштеп эле өзү менен алып кетип калат. Ал Труманды деңиз жээгине алып барып, негизи экөөбүздүн сүйлөшүүбүзгө уруксат жок деп айтса, Труман дагы жөнөкөй бала эмес экен. Анда сүйлөшпөй эле маселени чечели деп эле кызды баштайт. Ошол маалда эле алардын жанына түшүнүксүз унаа келген кезде Лорен Труманга кайрылып, менин чын атым Сильвия, бул жерлердин баардыгы жасалма, алардын баардыгы сени тааныйт, сен буларга ишенбе деп эле кыйкырып жатсам, жанагы келген киши Лоренди алып кетип, бул менин кызым болот, ал шизофрения менен ооруйт, ар балейин айтып жөөлүй берет деп эле жанагы жерден алып кетип калды. Анан дагы атасы бара жатып, бизди издебегин, биз Фиджига көчүп кетебиз деп айткан экен. Көрсө Труман ошондон кийин Фиджига баргысы келип жүрүптүр. Биз кайрадан бүгүнкү күндөргө кайтып эртеси ал жумушуна бара жатса, сыналгысы бузулгандай болуп эле түшүнүксүз адамдардын үндөрү чыга баштайт. Кызыгы Труман кайсы жака бара жатса, сыналгыдагы үндөр анын бара жаткан жолун айтып, ал солго бурулду деп дагы эле каарманыбыздын жолун айта беришет. Бирок бир канча убакыттан кийин гана баардыгы ордуна келип калды. Бирок кандай болбосун Трумандын
Турмандын башынан өткөн ар бир окуя ага таасир калтырып, ал жашаган аймакта бир нерсе болуп жаткандыгын өзү дагы сезе баштайт. Анткени ал олтуруп алып эки жак тараса кээ бир адамдар аны байкап тургандай болуп жатты. Анан дагы кызыгы өзүнүн жумушуна кирбей башка имаратка кирсе, ал имараттын лифти ачылган кезде ичинде түшүнүксүз бөлмө бар экен. Бул нерселерди көргөн Труман дароо эле досу Морганга чуркап барып, бул жерде бир нерсе болуп жатат окшойт, сен байкап атасыңбы? Баардыгы эле мени аңдыгандай сезилүүдө. Жүрчү мен менен деп эле досун жумуштан калтырып эле өзү менен алып жөнөйт. Эки дос деңиздин жээгинде олтуруп алып Труман досуна суроо салып, сен бул шаардан башка жактарга барган элең, кайсы жерге чейин барып келдиң десе, Морган ага жооп берип, кайда барбайын, бул жерге эч бир жер жетпейт экен. Туулган жердин топурак алтында деп эле Трумандын оюн бөлө баштайт. Кечинде болсо каарманыбыз аялы менен үйлөнүү үлпөт тоюндагы сүрөттөрүн көрүп олтуруп, ал манжаларын бири-бирине кайчылаштырып алгандыгын байкайт. Көпчүлүгү билгендей манжаны кайчылаштырган кезде бул болуп жаткан нерсенин бардыгы калп эле дегенди билдирет болчу. Муну көргөн каарманыбыздын күмөнү такыр эле аша баштады. Ошондуктан ал эртең менен ооруканага жумушуна кеткен аялын аңдып жөнөйт. Ал эч кимге байкатпай эле ооруканага кирип, аялы чындап эле операция жасап жатабы экендигин көрөйүн деп, бөлмөлөрдүн бирин караса дарыгерлер чындап эле операцияга даярданып жатышкан болот. Ошол маалда эле каарманыбызды бейтааныштар бул жака киргенге болбойт деп эле чыгарып жиберди. Мындан соң Труман кийим кечесин алып алып, мен Фиджиге учушум керек деп авиакассага барсам, билеттер такыр эле калбай калып, бир айдан кийин гана учканга болот деп айтат. Анда каарманыбыз мен мынчалык күтө албаймын деп автобуска билет алып, олтуруп жөнөйүн деп калган мезгилде автобус дагы бузулуп калды. Мындан соң аялы Мэрилин жумуштан келсе, Труман унаасында олтурган экен. Ал аялына артты карай турган күзгүнү көрсөтүп, азыр байкап турсаң бул жерден мен айткан адамдар өтөт деп, бир канча убакыттан кийин так эле каарманыбыз айткан адамдар өтүп кетет. Көрсө Труман аларды бир жерде тегеренип жүргөндүгүн байкап калыптыр. Анда каарманыбыз аялын алып алып кеттик унаа менен деп шаардан чыгып жөнөшүп, кайда барбасын көчөдө унаалардын тыгындары пайда болуп, акырында гана таза жолду табышып шаардан чыгып кеткенге мүмкүнчүлүк алышат. Бирок биз билгендей Труман суудан корккондуктан көпүрөнүн үстүндө дагы айдай албайт экен. Ошондуктан ал көзүн жумат дагы рулду аялына кармап туруп айдап өтүп кетип калат. Алар бара жатса токойдо атайын жасалган өрттөр чыгып, бирок каарманыбыз аны карабай эле айдап өтүп, бул нерсенин баардыгы жасалма деп эле кыйкырган бойдон сапарын улай берет. Бир кезде эле алардын жолунан топтолгон тартип сакчылар чыгып, бул жерде чоң жарылуу болду. Жол эми көп убакыт ачылбайт, ошондуктан артка кайткыла. Унааңды батыраак бургунуң Труман деп эле тартип сакчы каарманыбыздын атын айтып коет. Муну уккан Труман дагы деле эшесен түшүнбөй унаасынан түшүп алып токойду көздөп качып жөнөп, канчалык быйтап качканга аракет кылбасын, жанагы жердегилер аны кармайт да үйүнө алып келип коюшат. Анда аялы Мэрилин жини келип, сен эмне келеси болуп калдыңбы? Мен сенден коркуп жатам, ар кандай түшүнүксүз эле кыймылдарды кылып жатасың. Жашынакай эле жашап атабыз го деп экөөнүн ортосунда катуу уруш чыга баштаган кезде досу Марлан келип калат. Мындан соң эки дос адатта барган жерине барып алып сүйлөшүп олтурушуп, Марлан Труманга көптөгөн жакшы сөздөрүн айтат. Экөөбүз 7 жашыбыздан чогуу окуп, чогуу чоңойдук. Көптөгөн катачылыктарды кылдык, бирок ийгиликтерге дагы жетиштик. Мен азыр сенин акыбалыңды жакшы түшүнүп турам. Кээде мен дагы бардык нерсени таштап кетип калгым келет. Мен сени бала кезиңден билем, ошондуктан баардыгы сага калп айтса дагы мен калп айтпаймын. Сен үчүн бардыгына даярмын деп жаткан кезде, биз бул сөздөрдү башка бирөө өн угузуучу менен Марланга айтып жаткандыгын көрөбүз. Андан соң Марлан каарманыбызга сенин атаң чындап эле тирүү экен. Мен аны тапкандан кийин сага алып келгенмин деп атасы менен жолуктурат. Биз ушул жерде Труман менен болуп жаткан түшүнүксүз окуяларды түшүнө баштайбыз. Көрсө ал жашаган шаар өтө бир чоң киностудия экен. Бул шаар атайын жалгыз Труман үчүн курулуп, анын бала кезинен бери видео тасмага тартышып, анын жашоосун 24 саат тартып сыналгыга чыгарып турушчу. Эң кызыгы, шаарда бир гана Труман өз жашоосунда жашап калгандардын баардыгы актер болуп чыгат. Буга чейин Марланга сүйлөп жаткан киши болсо ушул иш чаранын продюсери экен. Эң кызыгы, бул иш чара 30 жыл мурда башталып, каарманыбыздын 30 жылдык өмүрүн дээрлик дүйнөдөгү бардык адам сыналгыдан көрүп жүрүптүр. Кызыгы, Трумандын кичинекей кезинде 5-1 кылганын дагы көрүшкөн окшойт. Көрсө продюсер Кристофтун кеңсеси шаардын үстүндөгү айдын ичинде жайгашыптыр. Ал кабарчыларга жооп берип жатып, шаарда 5000ден ашык камера бар экендигин айтып, Труманды апасы төрөп таштап кетип калгандан кийин жаш баланы ишкана өздөрүнө жаздырышып, атайын бул Сихевен шаарын курушуп, каарманыбызды ошол жака жайгаштырышат. Анан да Трумандын атасын кайтарып берүү чечимди продюсер өзү чыгарыптыр. Анткени Трумандын суроолору көбөйө баштагандыктан анын жүрөгүн тынчтандырыш керек эле. Эң кызыгы, каарманыбыз ал жерде өзүнүн каалоосу менен жашабай, ишкана ойлоп тапкан сценарий менен гана жашаш керек экен. Бирок биз буга чейин көргөн Труман жакшы көрүп калган Сильвия деген кыз актриса болгон мен өзү дагы Труманды жакшы көрүп калып, аны иш чарадан чыгарып жиберишкени менен Труманды бошотуунун аракетинде жүргөн. Ошентип арадан убакыт өтүп, каарманыбыз кайрадан эле мурдагы акыбалына келип, жашоосун улантып, эртең менен туруп баардыгы менен эле күлүп чайнап учурашып жумушуна жөнөп калат. Труманды мындай абалда көргөндөр ал мурдагыдай акыбалга түштү го деп ойлошуп, аны мурдагыдай катуу көзөмөлгө албай калышат. Бирок күндөрдүн биринде Труман үйүнүн жертөлөсүнө түшүп алып уктап жаткан кезде, анын жүзүн эч бир камера көрө албай койду. Анда продюсер дароо эле бир нерсени байкап, Марланды каарманыбыздын үйүнө жөнөтүп, Марлан Трумандын үйүнө кыйкырып эле мен сага сыра алып келдим деп кирип барса, Марлан ордунда жок экен. Көрсө ал өзүн калп эле уктап жаткан акыбалда көрсөтүп, үйдүн башка жагын тешип качып кетип калыптыр. Анда Кристоф шаарда жайгашкан жумушчулардын баардыгын ойготуп, каарман
каарманыбызды издеп жөнөшүп, бардык булуң бурчту карап бирок эч эле таппай коюшат. Кристоф айласы кетип бул убакта түн болгондо арабай эле күндү жандыргыла деп жарыкты чыгарып, оюна бир нерсе келип адамдарына деңизди карагылачы деп камераларын деңизге бура баштайт. Көрсө Труман коркконуна карабай кайыктардын бирине олтуруп алып эле качып жөнөптүр. Муну сыналгынан көргөндөр аябай таң калышып, Сильвия болсо өтө кубанып, көрүүчүлөрдүн кээ бирлери ал сууга чөйүп кетет десе, башкалар эми ал эркиндикке чыгат деп кубана баштайт. Бир маал эле бороон чапкын башталды. Көрсө үстүдө карап олтургандар аба ырайында жасап койшат экен. Анда Труман кайыктын үстүндө карманганга аракет кылганда карабай эле сууга түшүп кетип, муну түз эфирден көрүп тургандардын бардыгы кайгыга батып калат. Бирок кандай болбосун ойлогон оюна жетүүгө аракет кылган каарманыбыз кайрадан кемеге чыгып, буга чейин суудан коркконуна карабай кемеге өзүн өзү байлап алат. Анда продюсердин жини келип шамалды көбөйткүлө деген буйругун берип, бир маалда эле кайык тарапка бийик толкундар ага баштайт. Болуп жаткан окуяны түз эфирде дүйнөдөгү дээрлик адамдардын бардыгы көрүп жаткандыктан, Кристоф бир кезде каарманыбыздын өлүп калышынан коркот дагы аба ырайын оңдогула деген буйругун берет. Ошентип кыйынчылыктан өтүп жаны жай алган каарманыбыз бара жатып эле анын кемеси бир дубалга такалып, ал дубалда асмандын жөн гана сүрөтү бар экендигин көрдү. Труман ошондо гана бардык акыйкатка жетти окшойт. Ал бир кезде дубалдан сыртка чыга турган тепкич көрүп, аны менен чыгып эшикке чыгайын деп калган кезде, Кристоф ага үн чыгаруучу аппараттар менен сүйлөй баштайт. Мен сага жамандык каалабай, тескерисинче жакшылык кааладым. Ошондуктан сени жомоктой жерге жайгаштырып, мыкты өмүр сүрүп чоңойдуң. Эгер сыртка чыга турган болсоң, мындан жакшы жерде таппайсың. Ошондуктан ойлонгун деп Труманды арткага кайтара баштайт. Бирок Кристоф канчалык аракет кылбасын, Труман ага кайрылып, эми көрүшкөнчө деп эле чыгып кетип калды. Муну түз эфирден көрүп жаткандардын бардыгы кубанып, Сильвия болсо каарманыбыз жака чуркап, 30 жылдан бери өчпөгөн телеберүү дагы өчүп, тасма дагы аягына чыгып калат. Достор, тасма жакса мыкты белгисин басып, тааныштарыңыздар менен бөлүшө кетиңиздер. Анан дагы тасмадан сабак алып элемне дейт деп алар коюп койгон чек арада жашабай, бул өмүрдү өзүбүз каалагандай ыңгайлуу жашоодо жашап өтөлү. Андыктан кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, жашообуздагы жаңы ачылыштарга коркпой баралы.